Саламатсыңарбы балдар? Сабакка болгон маанайыңар кандай? Абдан жакшы, азаматсыңар. Мыкты студенттер топтолгон турбайсыңарбы? Бүгүн биз силер менен абдан кызыктуу тема өтмөкчүбүз. Сабакка даярсыңарбы балдар? Анда эмесе кунт коюп угуп тыңдап отурабыз жана активдүү катышабыз. Менин жаш досторум. Орустун белгилүү жазуучусу, драматургу Иван Андреевич Крыловдун Карышкыр менен козу тамсилин которгон кыргыз драматургу, сатирик жазуучу Райкан Шүкүрбековдун вариантын карап чыгып талкуулайбыз. Карышкыр менен козу. Алдуу алсызды дайыма күнөөкөр кылат. Буга мисал тарыхта сандап чыгат. А бирок биз тарыхтан жазган жерибиз жок. Ал тамсилде мындай айтылат. Ысыкта суу ичүүгө козу булакка келди. Козуну ач Карышкыр андан көрдү. Балээни кайдан деп болобу? Козуну жара тартып жейин деди. Бирок оркойтпойун мыйзамдуу болсун деп Карышкырдын козуга айтып турган жери. Какмар шакмар оозуң менен менин ичкен суумду эмне үчүн булгадың сен? Ушул айыбың үчүн балам, сенин башыңды жулуп алам. Уруксат этиңиз, улук Карышкыр төрөм. Мен сизден 100 кадамча иштим төмөн. Ылдый аккан суунун жогор жагын кантип булгамак элем? Бас жагыңды акмак. Эсиңдеби? Өткөн жылы так ушул жерде мен алдаганың. Ой, мен быйыл эле төрөлгөм. Былтыр мында болбогон. 2 жашабай уялбастан каяш айтканын карасаң мунун. Сен болбосоң акеңдир мүмкүн. Мага жокко айырмасы мунун. Силердин койчуларыңар жек көрөсүңөр, мени баарыңар. Ансыз да курсагым аябай ачып турат. Дейт да козуну иштеген бойдон токойду көздөй урат. Мынакей балдар, көрдүңөрбү? Базганчысы күчтүү болсо, кийиз казык ташка кирет деген ушул болот. Бул тамсилден биз бай менен кедейдин, алдуу менен алсыздын, ак менен каранын жана адилеттүүлүк менен адилетсиздиктин белгилерин салыштырмалуу түрдө көрө алдык. Ошондуктан эч качан күчтүүмүн деп күчсүздүүгө акарат келтирип кемсинтпешиңер керек экен. Дагы кандай салыштырууларга тапсаңар, үйгө барганда ойлонуп жазып мага WhatsAppка жөнөтүп койгула. Бул силерге үй тапшырма болсун. Саламатта болгула балдар.